11 каналынын бүгүнкү чыгарылышында. Аксылыктардын бийликке кайрылуусу, алар 5 пункттан турган талаптарын коюшту. Аларда тирүүлөө өрттөнгөн мигранттардын сөөгү экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча Кыргызстанга алынып келинбеши белгилүү болду. Ошол эле учурда Зика вирусу жыныстык жол менен жугары аныкталды. Буга чейин кош бойлуу аялдар үчүн гана кооптуу деп айтылып жаткан. Кечки жаңылыктарда кененирээк бул маалыматтар менен кабардар болосуз. Сиздер менен Айгерим Жаныкул кызы, Кутман, кечиңиз менен. Ошто тамак аштан ууланып 1,5 жаштагы бала каза тапты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен тастыкташты. Маалыматка ылайык, ботулизм фактысы 31 январда катталган. Бала менен кошо Ош облустук ооруканасына дагы 5 адам түшкөн. Уулангандар үй шартында консервацияланган салат жешкен аныкталды. Тамак аш калдыктары лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлүп, жыйынтыгы чыга элек. Эске салсак, Кыргызстанда буга чейин тамактан ууланып 2 киши каза тапкан эле. Январ айында болсо республикалык инфекциялык ооруканасына 9 Торой жана Кочкор райондорунун массалык уулануу менен баш аягы 14 адам түшкөн. Соңку окуялардан улам медиктер үй шартында тамак ашты консервациялоодон алыс болууга чакырууда. Аксы район тургундары бийликке кайрылуу жолдоп, анда 5 пункттан турган талаптар коюлду. Жергиликтүү тургундар бийликтен 10 февралга дейин аймактагы чек ара маселесин чечип берүүнү суранышат. Эске салсак, Аксы районунун Борбордон алыс жайгашкан коңшулаш Өзбекстандын 3 району менен чектешет жана чек арасы кооптуу райондордун бири эсептелет. Аймакта такталбаган чек ара участкалары көп болгондуктан эки өлкө жарандардын ортосунда түшүнбөстүктөр байма-бай катталууда. Аксы тургуну Шекербек Камчыбек уулунун 11 каналынын билдиргенине караганда, жакында эле Жаңы жол айыл өкмөтүнө караштуу Терс участкасында чек ара тарабынан ок атылып, кыргыз жараны жарадар болгон. Ошондой эле кайрылууда социалдык жеңилдиктер суралып, милдеттүү камсыздандыруу жараянын жокко чыгаруу талабы айтылды. Ошондой эле эгерде чечилбесе, мөөнөтсүз митингге чыгаарын эскертип жатышат. Москвада өрттөлүп каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү тийиштүү экспертиза жыйынтыгынан чыккандан кийин гана Кыргызстанга алынып келинет. Каза тапкан жарандары болсо Кыргызстандан жакын туугандары Москвага шейшемби күнү учуп кетишкен. Кырсык чыккан имаратта өрттүн бир нече очогу аныкталды. Буга себептүү иликтөө комитети мүлктү атайлап жок кылуу аракети болгонбу деп шектенүүдө. Москвада консулдук тергөөнүн жүрүшүндө өрттөнгөн цехти иштеткен кыргыз жаранына дагы кылмыш иши ачылгандыгын белгилейт. Ошондой эле маалыматтарга караганда, Москвадагы цехте чыккан өрттөн каза болгон кыргызстандык жарандар бири-бирине жакын тууган экендиги белгилүү болду. Алар бардыгы Баткен районунун Кайыңды айылынын тургундары болушкан. Алар да жогорку кеңештин депутаттары Москвадагы өрттөн каза болгондордун жакындарына бир күндүк айлык акысын которуп бермей болушту. Ал эми Бишкекте болсо чыккан өрт кырсыгынан өрт өчүрүүчүлөр 12 адамды сактап калышты. Алардын арасында 4 өспүрүм бар экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Кырсык болсо кечээ курулушчулар шаарчасы Кичи районунда болгон. Куткаруучулар үйдүн кампа үчүн бөлүнгөн жайынан чыкканын айтышууда. Маалыматтарга ылайык, кырсыктар үй тиричилиги буюмдары жана курулуш материалдары күйүп кеткен. Ал эми окуянын чоо жайын учурда иликтеп жатышат. Башка жаңылыктардан бүгүн бир катар жаңы депутаттар ант беришти. Алар Кыргызстан жана Атамекен фракцияларынан Урматбек Самаев, Алмазбек Токторов жана Абди Мухтар Маматовтар. Алар мандатынан мөөнөтүнө мурда ажыратылган Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманова жана өз каалоосу менен кеткен Жомарт Сапарбаевдин ордуна келишти. Эске салсак, Буршайком Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жөнөткөн документтердин негизинде фракция мүчөлөрү Чолпон Эсенаманова жана Элмира Жумалиеваны мандатынан ажыраткан болчу. 11 каналында жаңылыктар улантабыз. Ал арада Оогунстан менен Тажикстан чек арасында шектүү 200гө жакын согушчандар топтолуп, алардын 40ка жакыны тажик жарандары экени айтылууда. Согушчандар катарында тажик жарандары Талибан кыймылынын мүчөлөрү болушу мүмкүн. Чек арадагы Имам Сахиб уездиндеги аймакты байырлаган согушчандар Пянш суусунун жээгинде өзлөрүнүн базасын куруп алышкан. Тажикстан Ооган чек арасындагы Имам Сахиб уездинин аймагы 70 километр түзөт. Биримдик Евросоюздун талаптарына келбеген баа менен Газпром жаратылыш газын сатышы мүмкүн деген себеп менен текшерүү жүргүзгөнү турат. Франс пресс агенттигинин маалымдоосуна ылайык, Орус компаниясынын европалык өнөктөштөрү менен түзгөн келишимдерине карата тыянак чыгармакчы. Өз кезегинде Брюссель Европа эрежелерин бузган Газпром жаратылыш газына болгон бааны жөн гана кымбат сатып жатканына айыптоодо. Эгер чын бышык аныкталса, газ баасы кайрадан өзгөртүлөт.
Акшны Зика жұқтырған адам вирус күчөп жатқан аймақтан келген киши менен жыныстык катнашта болгону аныкталды. Буга чейин аталган оору бир гана кош бойлуу аялдар үчүн гана кооптуу экендиги айтылган болчу. Ал арада Гаитиден кайткан 2 австралиялык жарандагы Зика илдетине чалдыкканы белгилүү болду. Мындан башка Сиднейдин эл аралык аэропортунан вирусту жайылтуучу чиркейлер аныкталгандыгы айтылды. Зика маймылдарга мүнөздүү курч инфекциялык илдет. Ушу учурда вирус чиркейлер аркылуу адамга дагы жуга турганы анык болду. Ал эми дүйнө жүзүндө болсо 30га чукул мамлекетте бул илдет жуктургандар катталды. Берибиздин кийинки бөлүгүндө кыргызстандык экспорттоочулар нөлдүк ставка менен евро биримдикке продукцияларын өткөрүүгө мүмкүндүк алды. Кыргызстанда болсо баш бааник сураган качкындар көбөйдү. Европа биримдиги берген жаңы макам биримдик Кыргызстандагы соода саттык жаатында өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге берилчү жалпы системалык артыкчылык деген жеңилдиктерди ыйгарды. 11 каналынын бүгүнкү коногу ишкер Темирлан Сарылыкбек уулу менен ушул жаатта кебиз улантабыз. Куш келипсиз, Темирлан мырза. Айтсаңыз, бул эмне деген схема жана бул статуска кирди деген түшүнүк эмнени түшүндүрөт? Негизи Кыргыз Республикасы дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондон бери, көптөгөн дүйнөлүк соода уюмунун мүчөлүгүнүн пайдаларын көрүш керек эле да. Ошолдун негизинде азыр Европа биримдиги Кыргызстанга жана башка колдоо, башка өнүгүп келаткан же өнүккөнгө аракет кылган өлкөлөргө колдоо катары жаңы бир мыйзам киргизген экен. Бирок менин пикиримде биз бул мыйзамды колдоно алабызбы, Кыргызстан пайдасына колдоно алабызбы, бул албетте экинчи маселе. Кандай оң терс жактары бар дегеним ошол эле ишкерлер үчүн? Мыйзам Кыргызстандын экономикасына иштесе, албетте Кыргызстандын экономикасына өтө чоң пайдалуу нерсе. Бирок биз европалык биримдикке өзүбүздө өндүрүлгөн товарларды сата алабызбы, сата албайбызбы, бул өзүнчө бир маселе болуп атпайбы? Мисалы үчүн биз Европа өлкөлөрүнө, жалаң эле Европа өлкөлөрүнө, бүт дүйнөдөгү башка өлкөлөргө өзүбүздүн өлкөдө өндүрүлгөн товарларды сатышыбыз үчүн биз биринчи кезекте өндүргөн товарыбыздын сапатын дүйнөлүк сапатка жеткиришибиз керек. Экинчиден, Кыргызстанда эл аралык аккредитациясы болгон лабораториялар салыныш керек. Азыркы убакта Кыргызстанда бир дагы эл аралык аккредитациясы болгон лаборатория жок. Мунун негизинде дагы биз эч бир өнүккөн өлкөлөргө тамак ашты, эт жана сүт баштоо болуп болгондой эле көп товарларды Европа биримдигине жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз да жок болот. Демек, артыкчылык азыр эле иштеп келет деген түшүнүк болбой турбайбы? Кандай десем, бул бир кадам, мамлекет тарабынан атылган бир кадам. Буну бирок ишке ашырыш үчүн Кыргызстанда эл аралык стандартты тастыктаган, эл аралык аккредитациясы болгон лабораториялар салынмайынча биз бул мыйзамды иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Дагы бир суроо, ошол эле учурда бизнес коомчулук үчүн кандайдыр бир роль ойнойбу бул? Бизнес коомчулугуна албетте биз сооданын жолун ачуу үчүн жаңы бир жол десек, жаңы бир ыкма десек болот. Бирок ошол эле учурда бунун да экинчи жагын караш керек. Мисалы үчүн биз Европа биримдиги өлкөлөрүнөн көптөгөн товарларды Кыргызстанга алып кирип атпайбызбы? Ошончолук канча суммалык товарды Кыргызстанга алып кирсек, ошончо суммалык товарды биз Европага сатканга негизи укугубуз бар. Бул укукту кандай пайдаланабыз? Эгер өзүбүздө өндүрүлбөсө дагы Кытайдан алып Европага сатканга биздин мүчөлүк укугубуз бар да, же болбосо башка өлкөлөрдөн алып Европага сатканга мүчөлүк укугубуз бар. Азырынча ошол негизде дагы иш алып барса, ишкерлер пайдалуу болот.
Рахмат сизге, Темирлан. Европалык Союзга ташуучу товар продуктыларды ташуунун жол жобосу туурасында ишкер Темирлан Сарылыкбек уулу менен сүйлөштүк. Ушул эле темага кошумчалай кетейин. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, ушул артыкчылык статусу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн преференциялардын жалпы схемалары компоненти болуп эсептелет экен. Буга чейин кыргызстандык экспорттоочулар ошол нөлдүк ставка менен евро биримдикке жашылча жемиш, ошол эле айыл чарба товарларын, текстиль, кийим товарларын, кийим-кечек, килем жана булгары буюмдарын ушундай өңдүү продукцияларды өткөрүүгө мүмкүндүк болот дегенде түшүндүрөт. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кызыл жарым ай коому жикчилдердин карамагындагы аймактардагы 3000ге жакын үй бүлөгө азык-түлүк, кийим таратты. Аларда Бириккен Улуттар уюму уюштурган Женевадагы жыйында Сириядагы каршылаш тараптарды кепке келтирүүдөн майнап чыкпай жатат. Мындан бир күн мурун сириялык аскерлер козголомчулардын колунан 3 аймакты кайтарып алган болчу. Бул аракет орусиялык авиациянын колдоосу менен ишке ашкан. Ушул аракет Женевадагы делегаттардын кыжырын бир топ келтирүүдө. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 170ден ашык ар улуттун өкүлдөрү качкын макамын алышты. Миграция кызматы маалыматына караганда, алардын басымдуу көпчүлүгү Ооганстандын жарандары. Мындан тышкары Сириядан келген 50ге жакын адам, Украинанын 10дой жараны, калгандары Иран жана Араб өлкөлөрүнөн келгендер. Булардын көбү согуш башталгандан бери үйсүз, мекенсиз калып, өзүнүн өлкөсүн таштай качкандар. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча конвенциясына мүчө болгон Кыргызстан расмий башпаанек сураган жарандардын кайрылуусун атайын талаптар негизинде текшерип туруп анан бүтүм чыгарат. Дүйнөдөгү экономикалык эркиндик таныктаган уюмдар Өзбекстан 166 орунду ээлерин аныкташты. Буга чейин бул рейтингге 170ден ашык адам, кечиресиздер, мамлекет катышкан. Ошол учурда Өзбекстан жемкорлуктун тамыры кеңири жайылгандыгын белгилешүүдө. Репрессивдүү экономикасы бар өлкөлөрдүн арасында Борбор Азия мамлекетинде ичинен Түркмөнстан да кирет. Тажикстан рейтингинде 146, Казакстан 68, Кыргызстан болсо 96 орунду ээледи. Кыргызстандын гимнаст кызыбыз Сауле Ашимова 150 спортчу катышкан Канада мамлекетинде өткөн мелдеште алтын медалга тартты. Биринчи жолу катышып жаткан 16 жаштагы секелек учурда ата-энеси менен убактылуу жашагандыктан Кыргызстандын командасынын машыгууларына катышып, ошол эле эл аралык аренада Кыргызстандын атынан чыгып турат. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен толукталды. 11 канал көңүлдүү кеч каалайт. Жакшы калыңыздар.